ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген кадамдарыңыздарга бийик даражаларды жана жакшы соопторду жазган болсун. Бүгүн Имам ан-Навави рахимахулланын 40 хадис китебинен мына биз 24-25 хадистерге келип токтогон экенбиз. Мына ушул бүгүн 24-25 хадистердин шархы түшүндүрмөлөрү менен сиздер менен таанышып чыгабыз. Бүгүнкү хадис дагы аябай маанилүү, исламдагы өзүнүн орду чоң бул хадистердин. Бул эки хадистин дагы исламдагы өтө орду, өтө бийик, жогору. Ар бир мусулман бул нерсени билип алыш керек. Ал-хадису ар-раби вал 24-чү хадис. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. بول حديثين قطرمسو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه айтымында Аллахтын елчisi пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Аллах Таала тарабынан келген риваятта Аллах Таала айткан экен. Бул хадиси куддуси. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тарабынан риваят кылат. Сөзү дагы, маниси дагы Аллахка таандык. Мына
О менин пенделерим, Аллах Таала айтып жатат, о менин пенделерим, зулумдукту мен өзүмө да силерге да арам кылдым дейт. Андыктан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Дагы о менин пенделерим, мен түз жолго салгандан башкаларыңар баарыңар адашкансыңар. Ошондуктан менден гана туура жол сурагыла, ошондо мен силерди туура жолго салам. О менин пенделерим, мен тоюндургандан башкаңар бүт баарыңар ачкасыңар. Ошондуктан менден азык сурагыла, ошондо мен силерди азыктандырам. О пенделерим, мен кийиндиргенден башкаңар бөлөгүңөр баарыңар жылаңачсыңар. Ошондуктан менден кийим сурагыла, ошондо мен силерди кийиндирем. О менин пенделерим, силер күндүр түндүр күнөөгө батасыңар. Мен бардык күнөөлөрдү кечирем. Анда менден гана кечирим тилегиле, кечирим сурагыла, мен силерди кечирем. О менин пенделерим, силер менин зыяныма жетип, мага зыян бере албайсыңар. Менин пайдама жетип, мага пайда бере албайсыңар. О менин пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, силер баштан аяк бардыгыңар араңардагы эң бир таза, эң ыймандуу бирөөнүн жүрөгүндөй таптаза ыймандуу болсоңор да, ал менин падышалыгымды, мүлкүмдү эч кандай өлчөмдө көбөйтө албайт. О менин пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңар болсун, же жиндериңер болсун, силердин бардыгыңар тең баштан аяк араңардагы эң ыплас бирөөнүн жүрөгүндөй болсоңор да, ал менин падышалыгымды, мүлкүмдү эч кемите албайт. О менин пенделерим, силердин алгачкыңар же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, бардыгыңар баштан аяк бир жерге чогулуп алып, тилек тилеп, мага кайрылсаңар, мен болсо ар бириңе эмне тилегиңер болсо да, ошонун баарын берсем, бул менин колумдагыны, мисалы үчүн Аллахтын мүлкү, ийнени деңизге малгандай гана деңизге малып, салып, кайра алганда ийнеге жуккан тамчы суудай гана кемите алат дейт. Инсан менен жин бир жерге чогулуп, баарысы Аллах Тааладан бир нерсе сураса, Аллах Таала мына ошол чогулгандардын баарысына ар бирине берсе сураган нерсесине, анын мүлкү жанагы деңизге ийнени салса, канча сууну алып чыгат ошол ийне. Ошончолук эле кемит дейт Аллахтын мүлкү. Азыр токтолобузмун маанилерине. О менин пенделерим, мен силердин эмне кылганыңардын баарын көрүп билип турамын. Ошонуңарга жараша ар кимиңерге өз сыйлыгыңарды беремин, өз жазаңарды беремин, өз энчиңерди беремин. Ошондуктан ким жакшылык тапса, акыретте бейишке кирсе, ал Алланы мактасын дейт. Ким жакшылык тапса, Аллахты мактасын. Ал эми ким андан башканы тапса, жакшылыктан башка жамандык таба турган болсо, анда өзүн өзү күнөөлөсүн дейт. Имам Муслим кабарлаган сахих хадис. Бул хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Раббиси тарабынан риваят кылып айткан хадистердин бири. Хадиси куддисилердин катарына кирет. Бул Аллах Тааланын сөзү. Бул Аллахтын сөзү. Аллах Таала мына азыр бизге о менин пенделерим деп айтып жатат. Бул Аллахтын сөзү. Анткени бул сөздөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтпайт. Айткан жок. О менин пенделерим деп акырына чейин айтылат мына ошол хадистин башынан акырына чейин. Кайталанат ошол. О менин пенделерим деп Аллах Таала мына кайталайт. Булардын баарысы Аллахтын сөзү. Бул хадис Аллах Тааланын өтө кудуреттүү жана улуу зат экендигин далилдейт. Өтө улуу, кудуреттүү зат экендигин далилдейт. Жана Аллах Тааланын өтө кудуреттүү жана фазилеттүү зат экендигине далалат кылат. Жана ошондой эле бул хадисте Аллах Таала тарабынан пенделерге берилген неемат, жакшылыктары баяндалат. Жана ошондой эле бардык иштер Аллахтын колунда экендигине далалат кылат. Бардык иш Аллахтын колунда. Мисалы тамак, ичимдик, туура жол, ийгилик, пайда жана зыян. Мына ушулардын баарысы мына Аллах Таала тарабынан. Жана ошондой эле бул хадисте Аллах Таала эч качан пенделерине муктаж эмес. Алардын ибадаттарына муктаж эмес. Окуган намазына, туткан розосуна, берген садакаларына, берген зекеттерине эч качан Аллах муктаж эмес. Аллах Таала пенделердин ибадатына муктаж эмес. Бул ибадат кылган инсандын ибадаты Аллахка эч кандай пайда бербейт.
пенделердин жасап жаткан ибадаттар Аллахка эч кандай пайда алып келбейт, пайда бербейт. Жана ошондой эле адамдардын жасаган күнөөлөрү дагы Аллахка эч кандай зыян бербейт. Анткени Аллах биздин ибадаттарга муктаж эмес. Жана ошондой эле кафырлардын кафырлыгы же мушриктердин ширки Аллахка эч кандай зыян бербейт. Алар канча ширк кошсун, жердин кабыгы толуп кетсин ширкке, Аллахка эч кандай зыян болбойт. Мына ошондой эле бул хадисте ким күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн кааласа, Аллахка кайтсын, тооба кылсын. Мына ким Аллахтын райымына жетүүнү кааласа, анда Аллахтан бар нерселерди сурасын. Жана ошондой эле Аллах Тааладан башка бир нерселерди улуктабасын. Жана ошондой эле Аллах Таала бул пенделердин жашоосунан, өмүрүнөн эсеп алары дагы баяндалат. Албетте бул кыямат күнү пенделер сөзсүз жасаган жакшы иштерин да кыямат күнү табат, жаман иштерин да кыямат күнү табат экен. Бул хадиске карай турганбыз. Эми бул хадиси куддиси, бул хадис акыйданы дагы, ишенимди дагы, жана ошондой эле ибадатты да өз ичине алган хадис. Бул хадисте таухид дагы баяндалат. Бул хадис 10 сөздөн турат. Я ибади деп Аллах Таала 10 жолу айтат. 10 жол айтат. Ар бир сөз мына айтып өттүк. О пенделерим деп башталат. 10 сөз, 10 сүйлөм, 10 сүйлөмдөн турат. Ар бир сүйлөмдүн башында о менин пенделерим деп башталат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Аллах Тааладан кандай кабар келсе, вахий келсе, пайгамбарыбыз дал ошондой жеткирди. О менин пенделерим деп Аллах кандай айтып аткан болсо, дал ошондой айтты пайгамбарыбыз. Эми пенде бул хадиске жакшы ой жүгүртүп көрүш керек. Акылыны кичине иштетсе өтө чоң бир пайда бар бул жерде. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббиси тарабынан риваят кылып айта баштады. Бул хадис динибиздин эң негизги эрежелерин баяндаган хадис. Ошонун ичинде таухид. Динибиздин эң негизи болгон таухидти баяндаган хадис. Таухид анткени бул жакшылык. Ким таухидти окуп үйрөнсө, анын күнөөлөрү кечирилет. Кайсы бир жерде таухид тууралуу дарс болсо, ким ошол жерге таухид тууралуу дарска барса, же окуп үйрөнсө, анын күнөөлөрү кечирилип турат. Бирок азыркы кезде адамдардын көпчүлүгү таухид сабагына өтө кайдыгер. Убакыт жок, убакыт ажыратпайт. Бирок таухидтин инсандар жакшылык экендигин билет. Ошол илимдин жакшылык экендигин билет. Илимдин жакшылык экендигин көчөдө жүргөн акмактагы жакшы билет. Бирок адамдар убакыт ажыратпайт бул нерсеге. Шайтан өтө илимден тосконго аракет жасайт. Илимсиз бул хадистерди окуп үйрөнбөй туруп биз эч качан Аллахка туура ибадат кыла албайбыз. Мына ушул хадистерди Аллах Таала өзүнө тааныштырган. Аллахты таанып билүүнү каалаган пенде, туура таанып билүүнү каалаган пенде, мына ушул хадистер аркылуу Аллах Тааланы таанып билет. Мына онда илим мажлистери аркылуу таанып билет. Илим мажлистерине барыш керек. Кайсы бир жерде Куран жана сүннөт сүйлөнүлүп жатса, айтылып жатса, ошол сабактарга баруу керек. Албетте бул жакшылык. Сөзсүз бир күн эмес, бир күн ошол инсан ошол илимге барып жүргөн жакшылыкты баары бир табат. Ал табат. Бул дүйнөдө таппаса дагы акыретте да табат. Анткени момундарга Аллах Таала мен дүйнөдө дагы ийгилик беремин деген, жана акыретте дагы ийгилик беремин деген. Бирок бул ийгиликке жетүү оңой эмес, кыйын. Илим алуу кыйын. Мисалы үчүн жеңил тапкан акчаны тез эле иштетип жибересиң. Мисалы үчүн өтө кыйналып тапкан акчаңды өтө эсептеп, эсеп кысабына чейин жетип иштетесиң. Ошондой эле илимде дагы сөзсүз кыйналыш керек. Илим кыйынчылыксыз эч качан келбейт. Жеңил жол менен илим келбейт. Ким мен жеңил жол менен, интернет менен же бир дисктер менен илим алам деген болсо, ал адашат. Мына ошондуктан инсан баласы илимди сөзсүз кыйынчылык менен алат. Убакыт ажыратат, алыстан басып келет. Ага өзүн курбандык кылат, каражаты кетет. Мына ошондуктан бирок мунун сөзсүз мунун жакшылыгын дүйнөдө дагы жана акыретте дагы көрөт. Мына эмне үчүн адамдар азыркы кезде күмөндөргө батат? Кээ бир суроолорду билбейт, жөнөкөй суроолорду дагы билбейт. Эмне үчүн? Анткени илимсиз, билбейт могул хадистерди. Мына ошол себептен. Мына ошондуктан инсан баласы кайсыл жерде Куран жана сүннөт, кайсы бир Аллахтын үйлөрүнөн бир үйдө айтылып жатса, ошол жерде сабактарды зыяратып туруш керек. Барып туруш керек ошол сабактарга. Кайсы бир мечитте Куран жана сүннөт сүйлөнүп жатса, ошол сабактарды отурса, мына периштелер уруп алат, Аллахтын райымы аларга түшүп турат. Периштелер аларга ошол
дарс бүткөнгө чейин дайым аларга эмне истигфар, кечирим сурайт. Эми бул хадис кудуси, маниси дагы, сөзү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмес, сөзү дагы, маниси да Аллах Тааладан. Пайгамбарыбыз ошол риваят кылынган, кабарланган нерсени айтып коет бизге. Мына о пенделерим дегени бул Аллахтын сөзү. Эми хадисти ар бир сүйлөмүнү, түшүндүрмөсүнү өтөбүз. Ошондо биз мына аябай түшүнүктүү болот. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. O menin pendelerim, zulumduktu men özüme da silerge de aram kıldım. Andıktan biri-biriңерге zulum kılbagıla dedi. Zulumduktu Allah Taala özüne aram kıldı. Ошондуктан Аллах эч кимге зулум кылбайт. Мына Кур'ан-ы Каримде айтат Аллах Таала, кал Аллах азза ва жалла, "Ва маллаху юриду зулман лил ибад." Аллах Таала эч качан пендесине зулум кылбайт дейт. Зулум кылууну каалабайт дейт. Эч бир пендеге Аллах Таала жамандыкты каалабайт экен. "Ва ма раббука бизалламин лил абид." Мына Аллах Таала, Раббиң, сенин Раббиң мына пендесине зулум кылбайт. Инна Аллах ла язлимун наса шай'a. Мына жалпы адамзатка айт. Аллах Таала адамдарга эч качан зулумдук кылбайт дейт. Инна Аллах ла язлиму мисқала зарра. Аллах Таала кыпынчалыктагы, кичине бир данчалыктагы зулум кылбайт дейт. Аллах өзүнө зулумду арам кылды. Эч кимге зулумду каалабайт экен. Жана ошондой эле пенделерине да каалабайт экен. Пенделери дагы бири-бирине зулум кылууну каалабайт экен. وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Мына ким жакшы иштерди жасаса дейт, салих жакшы иштерди жасаса, ал момун дейт. Аларга эч качан зулум кылынбайт. Ошол жасаган жакшы иштеринин соогуну кемитилбестен алышат дейт. Кемитилбестен берилет аларга. Эч качан ошол жасаган жакшы иштери, сооптору эч качан жерде калбайт. Мына ошондуктан пендеге Аллах Таала тараптан зулум болбойт. Мына ман жабил хасанати фалаху ашру амсалиха. Эгер ким жакшылык менен келсе, ага 10 эсе дейт. Кыямат күнү ким жакшылык менен келсе, ага 10 эсе сооп сыйлык. Ва ман жабис сайяти фала юза илля мислиха ва хум ла юзламун. Ким бир жамандык менен келсе, ошол жамандыгы гана дейт. Ошол жамандыгы гана, ага эч бир нерсе кошулбайт. Ошол жамандыгы гана, жаман күнөөсү гана дейт. Аларга эч качан зулум кылынбайт. Ал эми жакшылык менен келсе, ага кошуп берилип атат 10 эсе. Ал эми бир күнөө менен келе турган болсо, кыямат күнү анын ошол күнөөсүнө эле жараша азаптала турган болот. Же бир жазасын ала турган. Аллах зулумдукту жек көрөт экен. Ошол себептүү пенделердин арасында дагы зулумдукту арам кылды. Эми зулум деген эмне? Зулум дегени ваду шей фи гайри мавди'i. Зулум бул бир нерсени өзүнүн ордуна койбоо дегени. Зулум деген бир нерсени өзүнүн ордуна койбоо дегени. Башка бир орунга коюу дегени. Мына ушул зулум. Эми бул зулум ар кандай болушу мүмкүн. Аллах Таала мындай зулумдардан таза. Зулум бул адилетсиздик. Анткени Аллах Таала өз иштерине адилеттүү зат. Ошондуктан Аллах Таала мен өзүмө зулумдукту арам кылдым деди. Ошол сыяктуу эле адамдарга дагы арам кылды. Пенделерге каалабады. Ошондой эле о пенделерим деп айтты Аллах Таала. Я ибади деди. О менин пенделерим деди. Мен өзүмө зулумдукту арам кылдым, силерге дагы зулумдукту арам кылдым, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Эми бул жерде мусулманды дагы, капырды дагы, бардык махлуктарды өз ичине алып атат. Я ибади дегенде жер менен асмандын ортосундагы бардык махлуктар Аллахтын пендеси. Мына инна куллу ман фис самавати вал арди илля атир рахман абда. Асмандардагы жана жердеги ар бир нерсе Аллахка пенде болгон абалда келет дейт. Бардыгы пенде болгон абалда келет дейт. Мына ошондуктан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Мына Аллах Таала аламдагы иштерди дагы адилеттүү зат. Шариаты адилеттүүлүк.
Бул зулум, бул кемчилдик, Аллахка жарашпаган бир сыпат. Аллах эч качан пенделерине зулум кылбайт. Аллах Таалага мындай зулум сыпаты жарашпайт. Адилеттүүлүк болсо бул толук. Аллах зулум кылбайт. Жана ошондой эле анын жиберген шарияты дагы пенделерге зулум кылбайт. Зулум тууралуу Кур'ан-ы Керимде өтө көп аяттар жана пайгамбарыбыздан хадистер келген. Зулум бул кыямат күнү пендеге караңгылык болот. Акыбети жаман, өкүнүч, азап болот. Ошондуктан Аллах Таала өз ара пенделердин ортосунда бири-бирине зулум кылууну арам кылды. Эми ошол зулумдардын ичинен эң чоң эмне? Эң чоң зулум бул ширк зулум экен. Эң чоң зулум ширк зулуму. Анткени пенде ошол Раббисине зулум кылат. Бирок пенде Раббисине зулум кылат дегени эми пенде ошол зулум менен Аллахка зыян бере албайт. Мына аз-зулму саласатун. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген хадисте зулум 3 түрдүү болот экен. Фазулмун ла ягфираху Аллаху ва зулмун ягфираху Аллаху ва зулмун ла ятрукуху Аллаху. Зулум 3 түрдүү экен. Биринчи зулум Аллах кечирбей турган зулум. Бул ширк зулуму. Экинчи зулум бул Аллах кечире турган зулум. Бул чоң күнөөлөр зулум. Үчүнчү зулум Аллах таштап койбой турган зулум. Бул пенделердин өз ара ортосунда болгон зулум. Мисал үчүн бирөөдү өлтүргөн, бирөөдөн карз алып бербей койгон. Мисал үчүн бирөөдөн карз алат дагы бербей койсо, ошол пендеге, ошол момун мусулманга зулум кылган болот. Ошол инсанга зулум кылган болот. Мына ошону таштабайт Аллах Таала. Фа амма зулму аллази ла ягфираху Аллаху фаширк. Аллах кечирбей турган зулум бул ширк экен. Ва кала Аллаху, Аллах Таала айтты: "Инна ширка ла зулмун азим." Ширк бул өтө чоң бир зулумдук деди. Мына ширк бул зулумдук, өтө бир чоң зулумдук. Ва амма зулму аллази ягфираху Аллаху. Аллах кечире турган зулум бул фазулмул ибад ли анфусихим фима байнаху ва байна раббихим. Экинчи зулум Аллах кечире турган зулум эми бул пенде менен Раббисинин ортосунда боло турган зулум. Байна раббихим. Мисал үчүн намаз окубаса, орозо тутпаса, Аллах арам кылган нерселерди таштабаса, ошол инсан өзүнө өзү зулум кылып атат. Аллах Таала буйурду, буйурган нерсени аткарбай атат. Раббисине келген буйрукка зулум менен жооп берип жатат. Жана ошондой эле арамдан алыс болбой жатат. Бул зулум. Жана Аллах буйурган нерсени аткарбайт, Аллах тыйган нерселерден тыйылбайт. Мына Аллах бизге буйурган ибадаттарды жана тыйган бизде. Мына ошол нерселерди жасабаса, тыйылбаса, жана ошондой эле буйурган аткарбаса, анда зулум кылып атат. Өзүнө зулум кылып атат. Раббисине келген буйрукту аткарбай өзүнө зулум кылып атат. Инсан жеке өзүнө зулум кылып атат. Мисалы үчүн намазды окубаса чоң күнөө. Орозону тутпаса чоң күнөө. Аракты ичсе чоң күнөө. Мүмкүнчүлүгү болуп ажылыкты аткарбаса чоң күнөө. Эми үчүнчүсү ва амма зулмул лази ла ятрукуху Аллаху фазулмул ибад бa'духум бa'да хатта ядина ли бa'дихим мин бa'д. Эми үчүнчү зулум дейт, бул Аллах таштап койбой турган зулум дейт. Бул кандай таштап койбой? Эмне үчүн таштап койбой турган? Бул пенделердин өз ара ортолорунда болгон зулум. Мисалы үчүн бирөөдү өлтүргөн. Бул нерсе ташталбайт. Азыркы кезде кээ бир акмактар мисалы үчүн көп адамдарды өлтүрүп жиберишет. Массалык түрдө адамдарды өлтүрүп жиберишет дагы, анан ошол адамдарды өлтүргөн адамдар күнөөкөрлөр чыкпайт. Чыкпайт. Ал таптаза. Ал мен өлтүргөнүм жок дейт, биз өлтүргөнүбүз жок дейт. Бул ташталбайт. Кыямат күнү ким кимди өлтүргөн болсо, ким кимди урган болсо, ким кимди тоногон болсо, бул сөзсүз жооп берет ошого. Ал ташталбайт. Мисалы үчүн бир инсан бирөөдөн карзды алып туруп качып кетип калган болсо, сөзсүз кыямат күнү бул ташталбайт. Бул карздын бербесе, алып туруп бербесе, бул зулум кылган болот. Мына кыямат күнү ошол карз берген жана карз алган адамды алып келет. Мына ал карз алган мойнуна алат, анан анын намаздары болот, окуган нафил намаздары болот, берген садакалары, жасаган ажылыктары болот, жана карз берген адамга алып берип коет Аллах Таала. Жана карз берген адамдын күнөөлөрүнү жанагы карз алган адамга үстүнө жүктөп коет. Анан эмне? Анда эч нерсе калбады.
анан ошону менен тозокко кирип кетет. Мына ошондуктан бул пенделердин өз ара ортосунда болгон карыз жана кан жана намыс. Анан намысты дагы сакташ керек. Момун мусулмандардын намысын да сакташ керек. Муну дагы Аллах Таала таштабайт. Мисал үчүн бир момун мусулмандын намысына тиет. Мисал үчүн бир аялды бузукулук кылбаса эле, мына ушундай бузукулук кылды деп сөздөрдү көбөйтөт. Сөзсүз буга жооп берет. Же бир момун мусулмандын айыбын ачат. Аллах жашырып койгон күнөөсүн жашырып койгон айыбын ачат. Ким бир момун мусулмандын күнөөсүн жашырса, бир мусулман бир күнөөнү жашырынып жасап жатат, ошону эч кимге айтпаш керек. Ким ошону жашырып койгон болсо, Аллах ошол момундун кыямат күнү күнөөсүн жашырат дейт. Эгер ким ошонун күнөөсүн, бир момундун күнөөсүн, бир мусулмандын күнөөсүн ача турган болсо, Аллах анын да күнөөсүн ачат. Мына ошондуктан бул пенделердин өз ара ортосунда болгон зулумду Аллах таштабайт эч качан. Анткени бул Аллахтын адилеттүүлүгүнө туура келбейт. Аллах сөзсүз эсеп алат. Эми дагы муну тереңирээк айтабыз. Пендеден боло турган зулум 3 түрдүү болот. Биринчиси Раббисине боло турган зулум. Бул ширк зулуму. Бирок пенде Раббисине зулум кыла албайт. Ошол Раббисинин акысыны башка бирөөгө берүү менен зулум кылып коет. Мисал үчүн Сулайман тоого барып сыйынат. Бала сурайт ошол жерден. Бул зулум. Мазарларга барып сыйынат, кабырларга барып сыйынат, дарактарга барып сыйынат. Бул зулум. Ошол Раббисине бере турган ибадатты Аллах Тааладан башка бир нерселерге берет. Мына ушул зулум. Мына Аллах Таала адамды жаратты, жана адамзатка тууралыкты жиберди, кулак берди, күч берди, мүмкүнчүлүктөрдү берди. Жана Куран жана сүннөттү жиберди. Эми надан пенде, жахил надан пенде эми Аллахтын өзүнө сыйынуунун ордуна Аллахка башка бирөөнү шерик кошту дейт. Эми Аллах ага канчалык неиматтарды берди, бала чаканы берди, турак жай, үй жай, суукта калган жок, жылаңач калган жок. Эми башына кичине эле бир кыйынчылык түшүп калса, анан бир мазарга жөнөйт, же бир кабырларга жөнөйт, шам жакканы, же бир дарактарга чүпүрөк байлаганы жөнөйт. Мына Аллахка зулум кылды. Аллахка сыйынуунун ордуна башка бир нерсени шерик кошту. Бул зулум. Бирок пенде Раббисине зулум кыла албайт. Бирок ошол Раббисинин акысын башка бирөөгө берип зулум кылып коюп атпайбы? Мына сыйынууну Аллахтын өзүнө бериш керек болчу. Ибадаттарды Аллахтын өзүнө арнаш керек болчу. Аллахтын өзүнө гана арноонун ордуна башка бир кайдагы бир тумарларга, кайдагы бир көз мончокторго, кайдагы бир нерселерге арнап отурат. Кайдагы бир кабырлардагы алсыз, чирип кеткен, эч нерсени укпаган бир нерселерге берип отурат ошол нерсени. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин, улайка лахумул амну ва хум мухтадун." Аллахка иман келтирген, жана өз имандарыны ширк, мына зулум менен аралаштырбагандар дейт. Имандарыны ошол зулум менен аралаштырбагандар, мына ушулар тынчтыкта жана туура жолдо дейт. Мына ушул аят ой жүгүртсөңүз, мына бизди туура жолдо же туура эмес жолдо экендигибизди анык-аныктап берет. Ушул аят түшкөндө сахабалар биздин кайсы бирибиз өзүнө зулум кылып койбойт, зулум кылбай койбойт деди. Саллаллаху алейхи вассалам, бул зулумдук силер ойлогон зулум эмес деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул ширк зулуму деди. Эгер ким Аллахка иман келтирип, иманын ширк менен аралаштырбаган болсо дейт, алар тынчтыкта, алар туура жолдо дейт Аллах. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айткан: "Ва изқала Луқман ли ибнихи." Луқман өзүнүн баласына айтты. "Ва хуа я'идуху я бунайя." Өзүнүн баласына насаат кылып айтты. "Я бунайя" деди, "О балакайым" дейт. "Ла тушрик билла." Аллахка ширк келтирбе дейт. "Инна ширка ла зулмун азим." Албетте ширк бул өтө бир чоң зулумдук дейт. Мына ошондуктан ата өзүнүн баласына биринчи болгон насааты: "Балам, Аллахка ширк келтирбе" деген насааттан башталыш керек. Экинчи зулум, пенде өзүнө зулум кылат башка күнөөлөрдү жасоо менен, жана буйруган нерселерди таштоо менен, тыйылган нерселерди жасоо менен. Ана Аллах Таала Куранда айтат: "Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Албетте Аллах ширкти кечирбейт. Ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет. Эми бул жерде Аллах ширкти кечирбейт деп айтты. Эми инсан баласы эч качан Аллах Тааланын мерим ырайымынан үмүт үзбөш керек.
Егерде мына ушул жерде кимди кечирбейт? Мына ушул жерде аятты мындай түшүнөбүз. Эгер ким ширкте өлүп кете турган болсо кечирбейт. Эгер ошол гаргарак тартып калганга чейин ширк жасап жүргөн, кабырларды айланып жүргөн инсан келип бул ширк экендигин түшүнүп, Аллахка тооба кылып кайта турган болсо, аны кечирет Аллах. Ал эми жанагы ширкте өлүп кеткен инсанды кечирбейт. Үчүнчүсү, пенде өзүнө окшогон башка бир пенделерге зулум кылса дейт. Бул зулумдук канда болот. Малда болот. Бирөөнүн мал мүлкүн тартып алган болсо, намысында болот чыгар. Мамиледе болот чыгар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вадада айткан: "Инна димаакум ва амвалукум алейкум харам." Силердин каныңар жана мал мүлкүңөр бири-бириңерге не? Силерге харам дейт, бири-бириңерге. Мисалы үчүн башка бирөөнүн малын жеш, уруу, бирөөнү бир урган болсо, эч бир себепсиз, ага зыян берген болсо, сөзсүз аны урат кыямат күнү. Бирөөнү гыйбат кылган болсо, бирөөнү тоногон болсо, бул зулум. Бул зулум. Мына Абу Дауд рахимахулла чыгарган хадисте айтылат: тозокто азапталып жаткан адамдарды көрдү дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошол тозокто азапталып жаткан адамдар пайгамбарыбызга көрсөтүлдү. Алардын мына тырнактары темирден болчу дейт. Жана мыстан, темирден, зымдан болчу дейт. Беттеринин жана денелерин ошол темир зымдар менен, мыстар менен, ошол тырнактары менен эмне? Ойот эле дейт. Денесин ойот эле, беттерин ойот эле дейт. Ошондо мен дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебреил алейхиссаламдан сурадым дейт. А булар кимдер дедим дейт. Ал айтты: алар тиги дүйнөдө, ошол дүйнөдө адамдарды жеп, жанагы гыйбат кылып, адамдардын намысына тийишкендер эле. Мына ошондуктан гыйбат бул жаман нерсе. Бирөөнүн намысын ачуу бул жаман нерсе. Айрыкча бул нерсеге аялдар көп жолугат бул нерсеге. Баланчынын бир аялы башка бир күнөө жасабаса эле аны сүйлөп чыгышат. Апыртып, тапыртышып, жанагы аялды тезинен эле бузукулукка чыгарып коюшат. Эми мына ошондой. Эми кийинки сүйлөм: "Я ибади, куллукум дал илля ман хадайту. Фастахдуни ахдикум." О менин пенделерим, мен түз жолго салгандан башкаңар баарыңар адашкансыңар дейт. Ошондуктан менден гана туура жол сурагыла, ошондо мен силерди туура жолго салам дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч нерсени билбейт эле. Кат тааныган эмес, жазганды окуганды билген эмес, устаз көргөн эмес, бир медреседе окуган эмес. Ушундай затты Аллах Таала кыяматка чейин адамзатка кандай жашаш керек экен, бир жашоонун үлгүсүнү, жашоонун бир тартибини көрсөтүп кеткен зат. Мына Аллах Таала: "Ма кунту тадрим мал китаб вал иман." Сен китеп не экендигини, иман не экендигини Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сен билбейт эдиң. Биз сага билдирдик. Сен адашып жүргөн убакта биз сени туура жолго бурдук. Ошол убакта биз сени туура жолго бурдук дейт. Хидаят, туура жол бул иман. Ислам шариаты, хидаят бул иман. Бул албетте анын акыйкаты. Бул албетте туура жолго баары эле түшө бербейт. Мына мисалы үчүн мечитке баары эле келе бербейт. Туура жолго баары эле түшө бербейт. Баары туура жолго түшкөндө анда мечиттер толуп кетет эле баары. Аллах каалаган пенделер гана бул Аллахтын үйүнү босогосун аттап кирет. Эми кээ бир инсандар бар, шылтоолорду айткан. Аллах өзү хидаят кылат да, инсап берсин да деп шылтоолорду айтат. Бизге дуа кылып коюң да. Бир Аллах бир күн инсап берип калар дешет. Бирок эч качан алардан өздөрүнүн аракет жок. Аллах Таала мына аракет кылгыла деди. Хидаятты менден сурагыла, издегиле деди. Өзүндө бир аракет жок инсан. Менден хидаятты сурагыла деп атат Аллах Таала. "Валлази жахаду фина ланахдияннахум субулана." Биздин жолубузда күрөшкүлө, мындайча айтканда, ошол Аллахты таанып билүүдө, пайгамбарды таанып билүүдө, ислам динин таанып билүүдө аракет кылгыла дейт. Биз силерди албетте туура жолубузга бурабыз дейт. Туура жолго баштоо эки түрдүү болот. Биринчиси иршат, экинчиси тауфик хидаяты. Иршат дегени бул жол көрсөтүү. Пайгамбарлар келди, китептер түштү, адамдарга туура жол көрсөтүлдү, адал менен арам аныкталды, көрсөтүлдү. Эми ошону бул албетте иршат, көрсөтүлдү бар нерсе. Эми ошону кабыл кылса, ошону кабыл алса, бул хидаят, тауфик, хидаят, туура жол келет эми Аллах Тааладан. Куранды кабыл алса, сүннөттү кабыл алса, эми Аллах Тааладан туура жол келет. Баш тартса анда фаламма загу азагаллаху кулубахум. Ким баш тартса, мына Аллах Таалалардын жүрөктөрүнүн не адаштырып койду дейт.
Мына Кур'ан-ы Кәримдә Аллаһ Таала айткан: "Фа имма я'тияннакум минни худан фаман табия худая фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Менден силерге тура жол келет. Ким ошол тура жолго ерчи турган болсо, аларга эч кандай коркунуч, кайгы капа болбойт дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мына айткан Аллаһ Таала: "Иннака ла тахди, о Мухаммад. Сен мен ахбабта валакин Аллах яхди мен яша ва хуа а'ламу бил мухтадин." Сен жакын бир сүйгөн адамыңды тура жолго бура албайсың. Мен кимди тура жолго бурууну, салууну өзүм билем дейт. Хидаят Аллахтын колунда. Барыңар адашкансыңар дейт. Бирок ким менин тура жолго көрсөткөндөн башкасы, ошол мен тура жолгонун салгандан башкаңардын баарысы адашкансыңар дейт. Эми күн сайын инсан баласы мына парз намазды 17 жолу сурайт экен Аллах Таалага. Бизге эми билинбей калганда күн сайын окуй берип, жакшы көңүл бурбай калганбызда мына ихдина сиротал мустаким. Көптөрү намаз окуйт, билбейт маанисин. Ихдина сиротал мустаким деп эле окуп кете берет. 17 жолу сурап атабыз. Бизди тура жолго баштаган деп. Бизди пайгамбарыңдын жолуна баштаган деп 17 жолу сурап атабыз. Ихдина сиротал мустаким деп. Бул албетте тура жол өтө маанилүү экендигин билсек болот. Жана ошондой эле кунут витрде дагы дуа кылабыз. Мына пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар бул тура жолду суроо боюнча. Аллахум яхдини фиман хадайт. Мына Аллахым мени тура жолго баштагын. Иннака тахди ман таша ила сирати мустаким. О Раббим, сен гана өзүң каалаган пендеңди тура жолго баштайсың. Мына Аллах Таала мына бизди энени ичиден эч нерсени билбегендей абалда чыгарып, мына кийин мына бизди тура жолго көрсөттү. Аллаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Аллах Таала силерди энеңердин курсагынан эч нерсени билбеген абалда чыгарат дейт. Анан пенде тура жолду мына Аллахтын каалоосу менен табат. Эми Аллах Тааланын хидаятын табуу жеңил эле. Ва иза салака ибади анни фа инни қариб. Егер менин пенделерим мен тууралуу сураса, айткын, мен аларга жакынмын дейт. Уджибу да'вата да'i иза дa'ан. Ошол дуа кылуучунун дуасына жооп беремин эгер мен дуа кылса. Фалистажибу ли не вал ю'мину би мага фалистажибу ли мен ага жооп беремин. Вал ю'мину би ла'аллакум яршудун. Жана вал ю'мину би мага иман келтирсе, не мага жооп берсе, албетте алар мына туура жолго тапкандар дейт. Мына фастах дуни ахдикум. Мен силерди менден туура жолду сурагыла, мен силерди туура жолго баштаймын дейт. Мен фалистажибу ли, мен ошолордун дуасын кабыл аламын. Мага иман келтирсе, албетте мына ушулар туура жолду ла'аллахум яршудун. Балким алар туура жолду табар. Андан кийинкиси я ибади куллукум жа'iun илля ман ат'амту. Фастат'имуни ут'имукум. О менин пенделерим, мен тоюндургандан башкаңар бүт барыңар ачкасыңар дейт. Ошондуктан менден азык сурагыла, ошондо мен силердин азыктандырамын дейт. Аллахка гана рызкы берет экен. Аллах рызкы Аллахтын колунда. Кимдин рызкысы бүтсө, 1 саат алдыга, 1 саат аркада кетпейт, өлөт. Вама мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха. Жердеги бардык хайванаттын рызкысы Аллахта дейт. Мына ушул жер жүзүндө кичинекей чиркейден баштап кыймылдап турган бардык чоң мактулуктарга чейин күн сайын рызкы талап кылган мактулуктардын баарысынын рызкы Аллахтын колунда. Баарына рызкы берүүчү Аллах. Ошондуктан пайгамбарыбыз күнүнө эрте менен сураган экен. Аллахум инни ас'алука илман нафи'ан. Аллахым, мен сенден пайдалуу илим сураймын. Ва ризкан таййибан, жана жакшы бир рызкы сураймын, адал рызкы сураймын. Ва амалан мутакаббалан, жана жакшы амал, кабыл боло турган амал сураймын деген экен. Ошондуктан пенде арам жегенден алыс болуш керек. Ал арам жолдор менен тамак тапкандан тыйылуу керек. Рызкынын эшиктери көп, адал рызкы таап жеүүнүн эшиктери көп. Ошондой эле ошол рызкыларга шүгүр кылуу керек. Ла ин шакартум лазиданнакум. Эгер шүгүр келтирсеңер, мен силерге көбөйтүп беремин. Ва ла ин кафартум ин адаби ла шадид. Эгер мага капыр болсоңор, менин азабым кат. Мына ошондуктан пенде жеген ичкенине, кийимине, үй жайына баарын Аллахка шүгүр келтирсин дейт. Мына афараайтумул ма аллади ташрабун. Силер ичип жаткан сууңарга карабайсыңар дейт. Ичип жаткан сууңарга карабайсыңар. Антум анзалтумуху минал музни ам нахну мунзилун. Ошол сууну силер түшүрөсүңөрбү же биз түшүрүүчүбүзбү дейт. Асмандан ким түшүрөт ошол сууну? Аллах Таала. Валау анна ахлал кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард валакин каззабу фаахаднахум бима кану яксибун. Эгер мына ол шаарлар, айылдар иман келтирсе,
Асмандан бизден корксо, ыйман келтирип, бизден корксо, ваттаку корксо, таква болушса, биз асмандан берекет эшиктерин ачып таштайбыз дейт. Бирок алар жалганга чыгарышты дейт. Биз аларды азап менен алдык, жасаган күнөөлөр себептүү дейт. Я ибади куллукум арин илля ман касауту фастаксуни аксукум. О пенделерим, мен кийиндиргенден башкаңар баарыңар жылаңашсыңар дейт. Ошондуктан менден кийим сурагыла, ошондо мен силерди кийиндирем дейт. Аллах бизге сонун жакшы кийимдерди берди. Аллахтын неиматы бул кийим. Түрдүү кийимдерди берди, кышкы кийимдер, жазгы кийимдер, күзгү кийимдер. Аллахтын фазилети бул. Бул инсан баласы кийимге муктаж. Анткени инсан баласы алсыз. Инсан бул дүйнөгө кийимсиз келет. Кеткенде дагы 2 метр кепим менен кетет. Мына момундун 2 кийими болот. Биринчиси таква кийими. Ал кандай? Бул таква ич тарапты зыйнаттайт, жүрөк тарапты зыйнаттайт. Эми экинчи кийими сырткы кийим. Бул авратты жапкан, ошол момундун сырткы көрүнүшүнү зыйнаттаган бир кийим. Эми сырткы кийимдин жакшысын кийгени менен ички кийимдин жакшысы, ички кийимдин жанагы таква кийими болбосо, ал азаптан кутула албайт. Аллахтын астында эч кандай Аллах анын назарына да албайт. Аллах көңүл бурбайт ага. Качан ички кийим дагы жакшы болуп, таква кийим жана сырткы кийими дагы жакшы болсо, Аллах анын назарына алат. Жанагы ички кийим дегенден болсо ыйман кийими дейт. Таква кийим. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Ва либасу таква залика хайр." Мына ушул таква кийими эң жакшы дейт. Мына жакшы дейт. Жана ошондой эле денеде бир үзүм эт бар. Эгер ал эт жакшы болсо, бүт дене жакшы болот. Эгер ал жаман болсо, бүт дене жаман болот деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эң биринчи бул зыйнат, бул ыйман экен. Андан кийин ичини зыйнаттагандан кийин, ичини ар кандай ыплас нерселерден тазалап таштагандан кийин, ширк, жаман күнөөлөрдөн тазалагандан кийин сыртыны зыйнаттасын. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кулу вашрабу ва тасаддaqu валбасу ма лам юхалитуhu исрафун ау махилатан." Жегиле деди, ичкиле, садака бергиле, кийингиле деди. Ошол жегениңерде, ичкениңерде, кийингениңерде текеберлик менен исраф аралашып калбасын деди. Мисалы үчүн, кийимдин түрүнөн кийет. Бул жакта кенбагалдар ачка жатат. Аларга көңүл бурбайт, текебир, же исраф кылат, же жегенде, ичкенде исраф кылат. Пайгамбар жегиле, ичкиле, кийгиле, бирок исрафкерчиликке жана текебирлик менен жасабагыла мындай нерселер деди. Жана ошондой эле бул кийим авратты тосот. Аллахум астур аврати деп пайгамбар дуа кылган. Аллахым менин авратымды тоскун деп. Андан кийин: "Я ибади иннакум тухтиуна бил-лайли ван-нахар ва ана агфиру зунуба жамиан фастагфируни агфиру лакум." О менин пенделерим, силер күндүр-түндүр күнөөгө батасыңар дейт. Мен бардык күнөөлөрдү кечирем. Анда менден гана кечирим сурагыла. Мен силерди кечиремин дейт. Пенде күнү-түнү күнөөгө жол берет. Күнү-түнү күнөө жасайбыз. Бул Аллахтын бизге берген бул мына күнөөлөрдүн кечирилүүсү неаматы. Инсан күнөө жасоочу. Бирок күнөө жасоочулардын эң жакшы тооба кылуучу. Куллу бани адам хаттаун ва хирул хаттаин таввабун. Ар бир инсан баласы күнөөгө жол берүүчү. Ошол күнөө жасоочулардын эң жакшысы күнөөсүнө тооба кылуучулар дейт. Аллах бизди тообага чакырып жатат экен. Өтө кечиримдүү зат экен. Ал эч качан Аллахтын мээрим ырайымынан үмүт үзбөө керек. Кээ бир пенделер күнөө жасай бергенде шайтан келет да: "Сен баландай күнөөлөрдү жасагансың. Бул күнөөңдү го Аллах кечирбейт го" дейт. Анан жасай берет жанагы күнөө. Мени кечирбейт. Мен тозокко салып жиберсе керек Аллах Таала. Мен ушундай күнөөлөрдү жасадым дейт. Мени күнөөлөрдү жасадым. Мен тозокко салып жиберсе керек дейт. Бул шайтан. Бул үмүтсүз шайтан. Ла тaqnatu мин рахматилла. Аллахтын мээрим ырайымынан үмүт үзбөгүлө. Муну Аллах Таала Куранда айтат: "Кул я ибадиллазина асрафу ала анфусихим ла taqnatu мин рахматилла." О өздөрүнүн зыян кылган пенделерим, эч качан Аллахтын мээрим ырайымынан үзбөгүлө. Инналлах ягфиру зунуба жамия. Иннаху вал гафурур рахим. Аллах күнөөлөрдүн баарысын кечирет. Аллах кечиримдүү, ырайымдуу зат. Инналлах ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша ва ман юшрик биллахи фақад далла далалан баида. Албетте Аллах Таала ширкти кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Бул дегени ким ширкте өлүп кетсе кечирбейт дегени. Инсан тирүү экен, тооба эшиги ачык. Ал кандай күнөө жасабасын, тооба эшиги ачык. Кечиримди сурагыла, үмүтүңөрдү үзбөй дейт. Ал кечирүүчү зат.
Şirkti de, kapırlıkты da keçirет eкен Allah. Тобаға қайтса, өлім келбей тұрып keçirет eкен. Hadiste мына келет, Аллах Таала түнде қолын жаят дейді. Жаят, күндіз күнөө жасағандар болса тоба қылушы бар екен деп. Күндіз қолын ачат, түні күнөө жасағандар тоба қылар екен деп. Эми тобанын шартыдағы биринчиси ихлас керек. Сөзсүз. Экинчиси өкүнүү керек. Ошол күнөөгө өкүнүү керек. Үчүнчүсү кайтпоо керек. Ошол күнөөнү токтотуу керек. Ушул шарттар болбосо болбойт. Бирөөсү болбосо болбойт тоба. Чыныгы тоба. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инналлаха азза ва джалла яқбалу таубатал абди ма лам югаргир." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах Таала тобаны кабыл алат, пенде гаргаrak тартып калганга чейин." Мына өлүм төшөгүндө адамдарды көрсөңүз керек, өлүп жаткан адамды гырылдап кылат мына тамагына. Гыр бүт дейми. Ал тоба кылып ыйласа дагы ошол убакытта, ошол саатта Аллах тобасын кабыл кылбайт. Ошол инсандын да көрсөңүз, эми сааты бүтүптүр, эми тоба саат, буга тоба эшиги жабылыптыр деп билип кой бериңиз. Жана ошондой эле хатта татлу аш-шамси мин магрибиха. Хатта татлу аш-шамсу мин магрибиха. Жана ошондой эле күн батыштан чыкканга чейин тобалар кабыл болот. Мына күн сайын чыгыштан чыгып атпайбы? Күн бир күн келип батыштан чыгат. Ошол батыштан чыкканга чейин тоба эшиктери ачык. Кандай күнөө жасабасын, Аллахтын тоба эшиктери ачык. Бирок күн батыштан чыкты, ыйлап жатып алса дагы эч кандай кабыл алынбайт. Ия ибади иннакум лан таблугу дурри фатаргуни ва лан таблугу наф'i фатанфауни. О менин пенделерим, силер менин зыяныма жетип мага зыян бере албайсыңар. Менин пайдама жетип мага пайда бере албайсыңар. Дейт. Я юханнас уттaqu я юханнас антумул фуқара илаллах валлаху хувал ганиюл хамид. Аллах Таала, о адамдар, силер фақир, кедейсиңер дейт. Аллах болсо мына беймухтаж, мухтажсыз, макталынган зат. Аллах Таала пенденин тобасына, ибадаттарына мухтаж эмес. Күнөө жасоочунун күнөөсү эч кандай зыян кыла албайт Аллах Таалага. Пенделердин жакшы жана жаман амалдары эч качан пайда зыян алып келе албайт Аллах Таалага. Аллах силерге мухтаж эмесмин деди. Ин такфуф инналлаху ганиюн анкум. Эгер капыр болсоңор, Аллах силерге мухтаж эмес. Эми ин такфуру фа инналлаху ганиюн анкум. О менин пенделерим, силер менин зыяныма жетип мага зыян бере албайсыңар. Менин пайдама жетип мага пайда бере албайсыңар дейт. Вала яхзунка аллазина юсариуна фил куфр иннахум ла ядурруллаха шай'a. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сени мол куфурлукту шашып жасап аткан адамдардын куфурлуктары сени капалантырбасын. Ла ядурруллаха шай'a. Иннахум ла ядурруллаха шай'a. Алардын капырлыгы же зулуму, капырлыгы эч качан Аллах Таалага эч кандай зыян бере албайт. Эми муну кийинки хадис түшүндүрөт. Я ибади лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала атqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. O менин пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, силер баштан аяк бардыңар араңардагы эң бир таза, эң ыймандуу бирөөнүн жүрөгүндөй таптаза ыймандуу болсоңар да, ал менин падышалыгымдан мүлкүмдү эч кандай өлчөмдө көбөйт албайт. О менин пенделерим, силердин алгачкыңар болсун, акыркыңар болсун, инсаныңар болсун, жиндериңер болсун, силердин бардыңар тең баштан аяк араңардагы эң ыплас бирөөнүн жүрөгүндөй болсо да, ал менин падышалыгымды, мүлкүмдү эч кебит албайт дейт. Эми ар кимдин жасаган иши күнөөсү өз үчүн, жасаган жакшы иштери дагы өз үчүн, капырдын капырлыгы өз үчүн, момундугу өз үчүн. Капырдын капырлыгы Аллахтын мүлкүн эч кандай кемите албайт. Момундугу Аллахтын мүлкүнү эч кандай көбөйт албайт деп түшүнөбүз. Мына Аллах Таала эң кудуреттүү зат экендигин далилдейт. Я ибади лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум каму фи сa'идin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa ma yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. O менин пенделерим, силердин алгачкыңар же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, бардыңар баштан аяк бир жерге чогулуп, анан мага тилек кылып, менден сурашса, мага кайрылышса, а мен болсо, ар бирине эмне тилектери болсо да ошонун баарын берсем, бул менин колумдагы ийнени, менин колумдагыны Аллахтын мүлкү, ийнени мисалы үчүн деңизге малгандай гана, деңизге малып кайра алганда ийнеге жуккан тамчы суудай гана кемете алат дейт. Мисалы үчүн ийнени деңизге салып туруп,
алса, ошончо кемейт экен Аллахтын мүлкү. Жин инсан бир жерге чогулуп, бир өрөнгө чогулуп, сурашса, ар бирине берсе дагы, ошол ийнени деңизге салып, мындай алганда канча азайса ошончо азайт экен Аллахтын мүлкү. Эми бул жерде Аллахтын мүлкү азайып кемип калбайт дегени. Баарысы чогулуп, өз муктаждыктарын сурашса дагы Аллахтын мүлкү кемип калбайт. Ошондуктан Аллах бол деген нерсе болуп калат. Инна амруху иза арада шай'ан айякулу лаху кун фаякун. Аллах бир нерсени бол деп калса, бол десе болуп калат ошол нерсе. Эми бир жерге чогулушсун инсандар дагы, жиндер дагы, ар ким өзүнүн тилинде сурасын. Ар кандай үндөр менен сурасын. Берет Аллах Таала, баарына берсе, анын мүлкүнөн эч кандай азайбайт. Ийнедеги суу, мисалы үчүн деңизге салса, ийнедеги сууну. Элчим өлчөмү жок да ошол ийнедеги сууну деңизге салып алса, өлчөй албайсың да анда, суу жок да. Ийнеде салып эле алсаң, ийнедеги суу өлчөнбөйт да. Мына ошондуктан Аллахтын мүлкү эч качан кемип калбайт экен. Такванын таквалуулугу менен Аллахтын мүлкү көбөйүп кетпейт. Капырдын капырлыгы менен Аллахтын мүлкү кемип калбайт экен. Эми алымдардын бирөөгө айтат экен да. Бирөөдөн бир нерсени жалынып сурап атып турган. Айтат экен алым анан. Андан сурасаң дейт, ыраазы боло турган Аллахты таштап дейт. Аллахтан сурасаң, ошол сенин сурооңа жооп бере турган, дуаңа жооп бере турган, сенден ыраазы боло турган Аллахты таштап, ошол сурасаң сага ачуулана турган пендеден сурап жатасыңбы дейт. Аллах Таала пендеси сурабаса, дуа кылбаса ачуусу келет экен. Ал эми пенделерден сурасаң, пенделердин ачуусу келет. Бирөөдөн бир нерсе сурасаң ачуусу келет. Пешенеси тырышат, артын салат. Мына ушундай. Пенделердин ачуусу келет бир нерсе сурасаң. Аллахтын кайра Аллах пендеси кулчулук кылып турса, Аллах кубанат экен. Анткени валиллахи хазаинус самавати вал ард. Анткени асман жана жердин мына ушул мүлкү, казынасы бүт Аллахка таандык. Я ибади иннама хия а'малукум ухсиха лакум thumma уфикум iyyaha. Faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. О менин пенделерим, мен силердин эмне кылганыңардын баарын көрүп билип турамын дейт. Жана ошонуңарга жараша ар кимиңерге өз энчиңерди, сыйлыгыңарды беремин. Ошондуктан ким жакшылык тапса, акыретте бейишке кирсе, ал Аллахты мактасын. Ал эми ким андан башканы тапса, ал өзүн гана күнөөлөсүн. Бир жакшылыкты бир пенде дүйнө жана акыретте тапса, Аллахты мактасын. Дүйнө жана акыретте бир жамандык тапса, анда өзүн жемелесин. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ким бир кыпынчалык жакшы иш кылса, сөзсүз анын акыбетін көрөт. Кыямат күнү ошону алып келет Аллах. Ким бир кыпынчалык жаман иш жасаса, ошонун акыбетін кыямат күнү көрөт дейт. Имам Шатиби рахимахулла айтат, эгер бир пенде бир кичине бир амал жасап койгон болсо, жакшы бир кичине бир амал, ошол себептүү бейишке кирип калышы мүмкүн дейт. Эгерде бир кичине бир күнөөнү жасап койгон болсо, ошол себептүү тозокко кирип калышы мүмкүн дейт. Жакшы иштин соогуну, үзүрүнү эртең сөзсүз көрөт. Ал эми күнөөсүнө жараша сөзсүз азапталышат. Бейиш ээлери Аллахты макташат, тозок ээлери Аллахты унутушат дейт. وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимдин амалы артка тартып койсо дейт, анын урук тукуму алдыга жүргүзүп койбойт дейт. Ким амалда алсыз боло турган болсо, анын урук тукуму алдыга жүргүзүп койбойт. Анын ак түстүүлүгү же кара түстүүлүгү же кайсы бир улутка таандыгы эч бир аны тозоктон куткара албайт да. Бир гана илля би амалин салих, жакшы амалы гана. Бир падышага насаат кылып, мына Саламата ибн Хазим айтат падышага, сен мага бир насаат кыл дейт да ошол падыша, ушул алымга. Анан ал айтат, сен унутпа дейт, бул дүйнөгө бир өзүң келесиң дейт. Бир дүйнөгө бир өзүң келесиң дейт. Кабырда дагы бир өзүң киресиң, кабырга дагы бир өзүң болосуң дейт. Кабырда да бир өзүң болосуң. Кыяматта дагы бир өзүң болосуң дейт. Өзүңдүн жасаган амалыңа балаң жооп бербейт, же энең жооп бербейт, же атаң жооп бербейт, өзүң жооп бересиң дейт. Ошондо падыша ана ыйлаган экен. Бул хадистен алына турган пайда мына ушул кыскача.